Assalamu alaikum. Denimizin her bir bölügü biz için birdeyi bağlı. Misалы kollarımız deyli, butlarımız deyli. Ayrıca mına uşul kolumuzun barmaktары, mayna örбөгенибиз менен булар бизге кечке чейин толтура иштерди алып берет да. Кийинсек дагы ушул бармактарыбыз менен тамактансак дагы, иштесек дагы толтура аракеттерди ушул бармактарыбыз менен жасайбыз. Бирок буларды анча кадырлай бербейбиз. Себеби бизде ушул ар кандай оорулар бар. Ошолордун ичинде моон оорусунун бир күчөп кеткен түрү бар да, полиартрит деп коет. Ошол полиартритке чейин жеткирип коебуз, бармактарыбыз кыйшайып кетет. Эгерде биз өзүбүздү баалаганыбызда денебиздин ар бир бөлүгүн бирдей мындайча айтканда жакшы көргөнүбүздө, анда биз алардын абалынын начарлап кетишинин алдын алмакпыз. Эми сиздерге бүгүн ушул полиартритке алып келген маанилүү бир себепти келтирип өтөйүн. Албетте полиартритке көп эле себептер жеткириши мүмкүн. Алардын ичинен эң негизгиси бул ревматоиддик артрит оорусу. Эгерде биз ревматоиддик артрит оорусун өз учурунда аныктай алсак жана дарылай турган болсок, биз эч качан полиартрит болбойбуз. Андыктан бул биздин максатыбыз болуш керек. Ушул моон оорусунун күчөп кеткен түрүнүн алдын алуу. Эми биз ревматоиддик артрит менен жабыркаганыбызды кантип билсек болот? Ошого токтоло кетейин. Демек, көп эле нерселерди айтса болот. 3 белгисин айтып өтөйүн. Биринчиден, демек, оору биз тынч болуп калган учурубузда болот да. Айрыкча ушул кечкурун жаткан убакта, айрыкча ушул бармактарда, деги эле биздин кайсыбирибизде моон болсо, ошонун баары омурткаларыбыз деле оорушу мүмкүн. Анан ошол кээ бир моондарда шишиктер пайда болуп калат. Мындан сырткары, эртең менен турган учурда кээ бир моондар катып калат да. 30 мүнөткө чейин, балким андан да көп убакытка чейин жазылбай кыйналып жүрө беребиз. Жана бул ушул белгилер көпкө катталат. Жарым ай, 1 ай, балким андан да көп убакытка чейин ушинтип ооруп жүрө беребиз, бирок биз маани бербей коебуз. Натыйжада бизге сөзсүз түрдө моон ооруларынын ушул бирөөсүнүн коюшубуз керек болот да, диагнозду. Жана көбүнчө эле эң маанилүү 2 диагнозго бир биз дуушар болобуз да. Эң чоң топтогу 2 оору, биринчиси артрит, экинчиси болсо артроз. Бир караганда бул 2 ооруну айырмалоо анчалык жеңил эмес, бирок астейдил бир аракеттене турган болсок, артрит менен артрозду айырмалап койсок болот да. Анан ошол эми көп эле айырмачылыктары бар. Мен бир 2 негизги айырмачылыгын сиздерге санап берейин. Демек, биринчиден оорунун түрүн карашыбыз керек да. Эгерде биздин көп моондарыбыз ооруп жатса, параллель түрдө 2 тизи, 2 жамбаш, 2 ийин, балким майда бармактар кошо ооруса, же булардын баардыгы оорубаса дагы, көбүнчө параллель турган моондар, омурткалар дагы ушинтип ооруп жаткан болсо, бул көбүрөөк артритке бир далалат кылат да. Ал эми кээ бир эле моондар ооруса, мисалы 2 тизенин бири, 2 жамбаштын бири же болбосо 2 ийниңиздин бири ооруп жаткан болсо, бул артрозду билдирет. Анан ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү, демек, артрит көп себептен, мисалы суукка байланыштуу, ушул катталышы мүмкүн да. Ал эми артроз болсо, биздин ушул ишмердүүлүгүбүзгө байланыштуу. Мисалы сиз иштеп жаткан болсоңуз, оорушу мүмкүн артроз. Демек, кайсы бир моонго күч келет да. Ошол моонго күч келгенде басып жүрсөк, мисалы оорута турган болсок, демек бизде артроз бар. Биз көбүрөөк ушул артрозду дарылоого аракет кылышыбыз керек. Албетте, биринчи кезекте диагнозду тактап алыш керек болот. Диагноз бул сөз менен эле болбойт. Дарыгерге барасыз, мисалы бизге деле келсеңиз болот дегендей. Анан ошол ооруну тактоо үчүн беседа болот, сүйлөшүлөт. Жок дегенде 15-20 мүнөт сүйлөшүп, андан кийин албетте ревматест жазылат, кандын анализдеринен АЦЦП деген анализдер бар. УШ анализин тапшырасыз, кандын ошентип анализдерди тапшырасыз. Мындан сырткары, кайсы моонуңуз ооруп жатса, ошол моондарды
УЗИ кылдырсаңыз болот, а балким ошол моонду рентген дагы кылдырсаңыз максатка ылайыктуу болот. Ошол врачтын сунушу менен, ушулардын жалпысынын жыйынтыгы менен сизге дарыланып, планы жазылат жана канчалык эрте ушул диагнозду аныктап дарылана турган болсоңуз, сиздин толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгүңүз ошончолук жогору болот. Ошол себептүү көпкө чейинки созулган ушул моон ооруларында ушул күтүп жүрө бербестен, же болбосо ушул элдик медицина менен эле ушундай бир ыкмалар менен эле дарыланып жүрө бербестен, албетте врачка кайрылып, айтылган дарылануу планын жасаш керек болот да. Балким ооруканага жатып бир 10 чакты күн дарылансаңыз дагы максатка ылайыктуу болот. Ошонун негизинде Кудайым буйрса толук эле айыгып кетесиздер. Анан албетте 100% деген сөз дагы туура болбой калат. Айыктыңыз, оң дарыланып, анан 5-6 айдан кийин оору баары кайра кайталанышы мүмкүн. Ошол учурда коркпой эле кайра дарыланып койсоңуз боло берет. 10 күн, балким 1 айга чейин. Ошентип өзүңүздү коргогон болосуз. Анан моон ооруларын козгой турган факторлор бар да. Мисалы сууктан этияттаныш керек. Ашыкча кыймыл кылгандан этияттаныш керек, туура тамактаныш керек. Негизинен ошол организмге эмне керек болсо ошонун баарын бериш керек. Организм эмнеден жабыркай турган болсо, айрыкча моондарыбыз ошолордон качыш керек. Ошондо Кудайым буйрса, сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз ашат. Андыктан ушул таризде аракеттениңиз демекчимин. Сөзсүз түрдө ушул каналга подписацияны басып катталып коюңуз. Эгер катталуучу боло элек болсоңуз, комментарийге өзүңүздүн кызыктырган суроолоруңузду жазып койсоңуз, Кудайым буйрса, алдыңкы күндөрү ошол боюнча видео даярдашым мүмкүн, же болбосо жоопту ошол видеолор аркылуу, эфирлер аркылуу ала аласыздар.